аларча көрүстөндөгү 10 эле орун калды деп маалымат чыкты. Ушул боюнча толугураак айтып берсеңиз. Бүгүнкү күндө ушул Бишкек шаарынын ичинде так ортосунда жайгашкан аларча көрүстөнү бар. Бул көрүстөн Союз учурунан бери иштеп келатат. Жана анын ичинде бүгүнкү күндө болгону 10го жакын орун калган. Бул маселени биз былтыркы жылдан баштап көтөргөнбүз жана ошонун негизинде бүгүнкү күндө Кыргыз Республикасынын өкмөтү тарабынан Чүй облусунун Аламедин районунда жайгашкан 22 гектар жерин бөлүп берүү чечими чыкты. Ошонун негизинде бул көрүстөндү жабып, эски көрүстөндү жабып, жаңы көрүстөндү ошол жаңы аларча атындагы көрүстөндү кылып, ошол Чүй областына баягы көмүк аземиндерин жана сөөктү жерге берүү маселеси ошол жактан каралып баштайт. Бул жер Бишкек шаарынын балансында болот жана ошол эле ал жерге биздин Кыргыз Республикасынын чыган инсандары жана ошондой эле башка дагы жарандар дагы ошол жерге берилүү маселеси бүгүнкү күндө каралып, аягына чыгып калды деп эсептесек болот. Азыркы учурда Кыргыз Республикасынын жол транспорт министрлиги тарабынан аларга дагы баягы тийиштүү милдеттенмелер коюлду жана жол инфраструктурасын түзүп берүү, ошол жерге кенен барып, кенен келгендей кылып, жана ошондой эле бизге дагы жерди баланска алып, ошол жерди көрүстөнгө ылайыкташтырып, иштөө жумуштарын жакынкы арада баштайбыз. Негизи ошол сиздер карайсыздарбы, жанагы көрүстөндү жайларды сатып же алдын ала акчасы кандай болуп? Негизинен айта кетсек, бизде бүгүнкү күндө өзүбүздүн предприятиябыз бар, ишканабыз бар, жанакы көрүстөндөрдүн иши боюнча жана ошондой эле көмүү, сөөктү жерге берүү боюнча. Бул предприятиянын коэффициенттерине ылайык жер негизи бекер берилет, бирок ошол эле учурда өзлөрүнүн баягы услугасы деген тарифтери бар, ошол тарифтер менен гана баягы акча каражаттарын алабыз. Албетте жерим биринчиден айта кетчү нерсе, жер бекер берилет. Азыркы учурда Бишкек шаарынын ичинде көрүстөндүн баары жабык деп эсептесек болот. Болгону ушул Чүй областында жайгашкан Гроздь айылында биздин өзүбүздүн чоң көрүстөнүбүз бар. Бишкек шаарынын тургундары жана жашоочулары ошол көрүстөнгө коюуга, жакындарын жана туугандарын коюуга мүмкүнчүлүктөрү толук түзүлгөн. Казуу иштери жана башка ошол кызматкерлерге акча төлөп? Ошол кызмат көрсөтүү акча төлөмү бар, ошону гана төлөп берсе, биз калганын жерди бекер берип, мүмкүнчүлүк түзгөнбүз. Суммасы канча? Суммасы калп айтпасам 10 000 сомдун тегерегинде болот. Ошого жараша акча каражаттар түшөт, бул бюджеттик эсепке кетет. Жана ошондой эле ал акчага биз техникаларыбызды жаңыртуу, жана ошондой эле ошол көрүстөндөрдүн ичин таза кармоо, эми баягы ичиндеги болгон жумуштарга гана коротулат. Мурда бир маалыматтар чыккан эми, көрүстөндө алдын ала жайларды сатып алуу боюнча азыркы күндө бул жөнгө салынбайбы? Бул нерсе жөнгө салынган, азыркы учурда алдын ала жерди сатып алуу маселеси жок. Биз по факту деп койсок болот, эгер Кудайдын бетин ар кылсын, бирөө жарым каза болсо, ошолорго гана бергенге мүмкүнчүлүгүбүз бар. Бул жабылган толду деген көрүстөнчү? Төлөп ушунча жабылабы же кайсы бир жылдан кийин кайра эмне болот? Мунун өзүнүн санитардык, эпидемиологиялык милдеттенмелери бар. Мен билгенден ушул 25 жылдан 40 жылга чейин көрүстөн турат. Андан кийин рекультивацияга кетиш керек. Рекультивация болуп, ал жерде социалдык объектилерге жана ошондой эле үй болобу же мектеп болобу, садик болобу, ошондой нерселерге гана кайра бөлүп берүүгө биздин бүгүнкү күндө жобобуз жана мындайча айтканда иш мерчемдерибиз бар. 40 жылдан үстүндө курулуш жүргүзүп жаткандай жашоо уланса болот экен да? Болот. Албетте.